Salam урматтуу достор, кайрадан сиздер менен Бай Билим Медиа каналы. Мен сиздер менен Аладдин Исламидинов. Урматтуу достор, биз сиздер менен англис тили боюнча тартылып жаткан 20-чы сабагыбызды баштайбыз. Биздин 20-чы сабагыбыз англис тилинин практикалык курсу аттуу китептин негизинде болот. Ушунда берилген темалар боюнча тартып жатабыз. Эгерде сиздер англис тилин дагы да мыкты деңгээлде үйрөнүүнү каалаган болсоңуздар, сөзсүз ушул китепти алыңыздар. Бул китеп сиздерге англис тилин сонун үйрөтөт. Китеп алуу үчүн экрандагы телефон номерлерге кайрылсаңыздар болот. 709 28 75 71. Урматтуу достор, биз анда эмсе сиздер менен 20-чы сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү 20-чы сабагыбыздын темасы өткөн чактын терс жана суроолуу формалары. Өткөн чактын терс жана суроолуу формалары. Биз 19-чу сабагыбызда сиздер менен 19-чу сабагыбызда биз англис тилиндеги өткөн чактын оң формасын өттүк. Азыр биз сиздер менен терс жана суроолуу формаларын өтөбүз. Тагыраагы терс формасы дегенде бул мен жасадым десе мен жасаган жокмун же жасабадым. Мен аткардым, мен аткарбадым деп айта турган. Аткарбадым деп ошону кантип айтабыз. Эсиңиздерде болсун, урматтуу достор, англис тилинде өткөн чактын терс формасы did анан not. Did not деген бөлүкчөлөрдүн жардамы аркылуу жасалат. Бул экөөсү кыскартылып didn't деп деле айтылат. Didn't деп айтылат. Көбүнчө биз муну didn't деп колдонобуз. Мисал үчүн I worked дей турган болсок, мен иштедим болду. I worked болсо мен иштедим. Ал эми мен иштеген жокмун, мен иштебедим дей турган болсок, I didn't work болот. Ошондо I didn't эгерде терс форма боло турган болсок, биз тана турган болсок, анда worked деп ed деген окончание, ed деген мүчөнү кошпойбуз англис тилинде. I didn't work. Жөн эле биз эмне деп айтабыз? I didn't work, мен иштеген жокмун. Эми биз иштеген жокпуз десек дагы we didn't work, биз иштеген жокпуз. You didn't work, сен иштеген жоксуң. They didn't work, алар иштешкен жок. He didn't work, ал иштеген жок. She didn't work, ал иштеген жок. It didn't work, ал иштеген жок болот. Же ал иштебеди болот ошентип. Андан кийин менин атам кече иштеген жок дей турган болсок, менин апам кече иштеген жок дей турган болсок, my father didn't work yesterday. My father didn't work yesterday. Менин апам кече иштеген жок болот. Ошондо didn't дей турган болсок, иштеген жок, же болбосо иштебеди болот. Андан кийин биз бүгүн иштеген жокпуз дей турган болсок, биз бүгүн иштеген жокпуз. We didn't work today. We didn't work today. We didn't work today. Биз бүгүн иштеген жокпуз. Менин атам биринчи күнү иштеген жок дей турган болсок, my father didn't work on Monday. My father didn't work on Monday. Менин атам биринчи күнү иштеген жок. Didn't work деп айтабыз. Didn't work. Didn't деп айтабыз. My father didn't work деп айтабыз. Урматтуу достор, didn't деген демек бул өткөн чакты танатта, өткөн чактын терс формасы didn't болот. Андан кийин to go дей турган болсок, баруу. Эми ошону өткөн чакта айта турган болсок, мен барбадым, сен барбадың, ал барбады деп айта турган болсок, I didn't go, мен барган жокмун. We didn't go, биз барган жокпуз. You didn't go, сен барган жоксуң. They didn't go, алар барышкан жок. He didn't go, ал барган жок. She didn't go, ал барган жок. It didn't go, ал барган жок. Didn't деп айтабыз. Бардыгы окшош болот деп. Болгон эле арага ортосуна эмнени кошобуз? Didn't дегенди кошобуз да. Didn't дегенди кошобуз. Эми андан кийин play дей турган болсок, ойноо. Эми to play дей турган болсок, ойноо болот. Эми мен ойногон жокмун десек, I didn't play, мен ойногон жокмун. I didn't play. We didn't play, биз ойногон жокпуз. You didn't play, сен ойногон жоксуң. They didn't play, алар ойношкон жок. He didn't play, ал ойногон жок. She didn't play, ал ойногон жок. It didn't play, ал ойногон жок болот. Урматтуу достор, мына ушундай англис тилинде терс форма аябай жеңил жасалат. Эми андан кийин to speak дей турган болсок, to speak. I didn't speak, мен сүйлөгөн жокмун. We didn't speak, сен сүйлөгөн жоксуң. Биз сүйлөгөн жокпуз. You didn't speak, сен сүйлөгөн жоксуң. They didn't speak, алар сүйлөшкөн жок. It didn't speak, she didn't speak, he didn't speak, ал сүйлөгөн жок болот. Мына ушундай англис тилинде өткөн чактын терс формасы
формасы аябай жеңил жасалат. Мисал үчүн, мен бүгүн жөө баскан жокмун дей турган болсок, I didn't walk today. I didn't walk today. Мен бүгүн жөө баскан жокмун. I didn't finish my work. Мен жумушумду аяктаган жокмун. I didn't finish my work. I didn't finish my work. Мен өзүмдүн жумушумду бүтө элекмин. Didn't бүткөн жок. We didn't discuss this question. We didn't discuss дегени талкуулоо. We didn't discuss, биз талкуулаган жокпуз. This question, бул суроону. Бул маселени биз талкуулаган жокпуз. We didn't discuss this question. Бул маселени биз талкуулаган жокпуз болот. Мына ошондо didn't болуп жасалат. Ал эми урматтуу достор, эгерде биз ушуну суроолуу форма деп суроолуу форма кыла турган болсок, урматтуу достор, суроолуу формада эмне кылат экенбиз? Did дегенди башына коебуз. Эми did дегенди башына коебуз. Мисал үчүн, did I work? Did I work? Мен иштедимби болот. Did we work? Биз иштедикби? Did you work? Сен иштедиңби? Өткөн чакта сен иштедиңби? Did they work? Алар иштештиби? Did he work? Ал иштедиби? Did she work? Ал иштедиби? Did it work? Ал иштедиби? Көптүк санда, Did it work? Үчүнчү жакта ал иштедиби болот. Демек, суроолуу кыла турган болсок, did дегенди башына эле коебуз, урматтуу достор. Андан кийин to know болсо билүү, did I know? Суроо берип атабыз да. Мен билдимби өткөн чакта? Мен билдимби дей турган болсок, did I know? Мен билдимби? Did we know? Биз билдикпи? Did you know? Сен билдиңби? Did they know? Алар билиштиби? Did he know? Ал билдиби? Did she know? Ал билдиби? Did it know? Ал билдиби? Үчүнчү жакта. Did I send? To send дей турган болсок, эме жөнөтүү болот. Did I send? Мен жөнөттүмбү? Did we send? Биз жөнөттүкбү? Did you send? Сен жөнөттүңбү? Did they send? Алар жөнөтүштүбү? Did he send? Ал жөнөттүбү? Did she send? Ал жөнөттүбү? Did it send? Ал жөнөттүбү болот. Үчүнчү жакта did it send болот. Демек, бардыгында окшош болот экен. Did деген сөздү эле эмне кылабыз? Сүйлөмдүн башына коюп кое турган болсок, суроолуу сүйлөмгө айланат. Өткөн чактын суроолуу формасы болот. Мисал үчүн, did he thank you? Did he thank you? Did деген десек, демек өткөн чакта суроо болот да. Did he thank you? Ал сага рахмат айттыбы? Ал сага рахмат айттыбы болот, Did he thank you? Ал сага рахмат айттыбы? Did you walk today? Did you walk today? Сен бүгүн жөө бастыңбы? Did you walk today? Сен бүгүн жөө бастыңбы? Эми, did they look at me? Did they look at me? Did they look at me? Алар мага караштыбы? Did they look at me? Алар мага караштыбы болот, Андан кийин, did they answer? Did they answer? Алар жооп бериштиби? Did they answer? Алар жооп бериштиби? Did you ask me? Did you ask me? Сен менден сурадыңбы? Did you ask me? Сен менден сурадыңбы? Болуп суроолуу сүйлөм болот. Did the students repeat the word? Did the students repeat the word? Студенттер сөздөрдү кайталаштыбы? Студенттер сөздөрдү кайталаштыбы болуп суроолуу сүйлөм мына ушундай жасалат англис тилинде, урматтуу достор. Демек, эгерде суроо кыла турган болсок, эмне кылат экенбиз? Did деген сөздү эле башына коёт экенбиз. Ал эми эгерде терс форма боло турган болсок, didn't деп ортосуна коёт экенбиз. Мисал үчүн, I didn't work. Мен иштеген жокмун болуп, мына ушундай болуп жасалат, урматтуу достор. Урматтуу достор, мына ушуну менен биздин англис тили боюнча тартылган 20-чы сабагыбыз аягына чыкты. Эгерде сиздер бул теманы ушул китепти алып дагы да жакшы үйрөнсөңүздөр болот. Ушул китепти алыңыздар, англис тилин үйрөнүңүздөр. Бул китеп сиздерге сонун мүмкүнчүлүк жаратып берет. Кийинки сабагыбыздан жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар. Алла Дин Ислам Мединов сиздерди жакшы көрөт жана сүйөт. Thank you very much. See you soon, dear my friends. Goodbye.